Мындай окуя үй чуктасам да түшүмө кирет деп ойлогон эмесмин. 2 жыл сүйлөшүп баш кошкон жолдошум Сабырдын турмуш кургандан кийин мага болгон мамилеси түп тамыры менен өзгөрдү. Бойдок кезде мага жылуу сөздөрдү арнап, сүйүүсүн билдирген ал азыр таптакыр башкача адам. Мен болсо ал келгенде шашпай тамактанып, анан үй бүлө катары жай майык куруп отурууну, ага эркелөөнү кыялданып, бирок эч эле ага жетпей койдум. Жумуштан чарчап келди го деп аны түшүнүүгө аракет кылып, уктап эс алуусуна шарт түзүп бергеним менен өзүмчө буулугуп, ыйлап да жүрдүм. Бир ирет ойлонуп отуруп, балким жолдошума эркек бала төрөп берсем, мага аял катары көңүл бурабы деп ойлондум. Бирок көп убакыт кош бойлуу боло албай жүрдүм. Бир күнү үйдө жалгыз отура бергенден тажап, сейилдөө үчүн эшикке чыктым. Бир маалда жаныма мен курактуу мырза келип, чоң кыз, Ала Мүдүн базарына кантип барсам болот деп сурап калды. Мен ага базарга баруучу жолду түшүндүрүп, 1 саамга сүйлөшүп туруп калдык. Анын аты Нурбек. Өзү өтө тамашагөй экен. Келгенде эле тамашалай учурашкан. Заматта тамашага уланып, тил табышып кеттик. Сейилдегенче чогуу басып, ар түрдүү темада сүйлөшүп бараттык. Коштошоордо телефон номуру жазылган кагазды колума карматып, үйгө кандай жеткениңди кабарлап кой, деди. Каршы болбой алып койдум. Үйгө келип, аны оюман чыгара албай кыйналдым. Күйөөмдүн алдында кечирилгис иш кылгансып кысынып, өзүмчө күйпөлөктөп жаттым. Оюмдун ага берилишин каалабай жана кыска мүнөттө бейтаныш жигиттен туйган кубатты күйөөмдөн тапкым келди. Бирок ал дагы деле менин ичимде болуп жаткандарды байкамак турсун, байкаса экен деп атайын кылган аракеттериме түшүнбөй ыза кылды. Ал уктаган соң жанакы жигитке салам, мен жакшы жеттим деп билдирүү жазып жибердим. Эртеси үйдө отурсам ал телефон чалды. Акыбалымды сурап, анан жолугушууга чакырды. Чын дилимден бардым. Мени тосуп алганда эле абдан чырайлуу болуп кеткенимди айтып, жакшы комплименттер менен кубантты. Заматта күн түштөн ооп, кайтууга убакыт келди. Ал мени жеткирип коерун билдиргенде, ансыз да жолдошумдун мени тосуп чыкпасын эске алып, каршы болгон жокмун. Машинасын үйдөн обочороок токтотуп, дароо коштошуп кете албай туруп калдык. Ал мени өзүнө тартты. Анын карылуу колдоруна каршы боло алган жокмун. Түртүп салуу канчалык ыңгайлуу болуп турса да, антиким келген жок. Анын башкаруусу менен болуп алсырап туруу жаныма жагып турду. Көз ачып жумганча бири-бирибизге оролуп, эриндерибиз чапташа кетти. Биздин бул мүнөттөрдү машинанын басылган сигналы бузду. Көргөн көзүмө ишенбей, нес болуп калдым. Сабыр, өңүм кумсарып, дароо калтырап чыкканымдан бизге тоскоол болгон адам ким экенин ал дароо түшүндү. Алдыда эмне болуп кетерин элестете албай туруп калганыбызда жолдошум унаадан түшүп, биз тарапка жай басып келди. Андан соң кебелбей туруп, "Дос, канча тыйының бар? Берчи", деп колун сунду. Ал чөнтөгүн сыйпалай калып, бат эле 1 тыйынды кармата салды. Күйөөм мени карады да, унчукпай басып кетти. Түшүп артынан жөнөдүм. Бутум тушалып, бүт денем калтырап, башым чыңала бара жаттым. Босогого жеткеним менен кире албай буйдалып тура бердим. Канча турдум билбейм. Акырын кирип бардым. Кийимимди илип, дароо күзгү алдына баруу адатым бар эле. Бул жолу да ошентип күзгүгө каранып, анын бетинде скотч менен чапталып турган 3 сомдук тыйынды көрдүм. Эмнеге бул жерге чапталып турганын түшүнбөсөм да, ал жана жолдошум Нурбектен алып кеткен тыйын экенин билдим. Ал күнү мындан аркы жашообуз кандай уланарын аңдай албай, ашканада тиземди кучактап отуруп таң атырдым. Таң эрте турган Сабыр ашканага кайрылбай эле сыртка жөнөдү. Кийинип чыгып баратып, "Күзгүдөгү тыйынды алчу болбо, бул сенин бааң", деп кесе айтты да, эшикти тарс жаап жөнөп кетти. Менин 3 тыйын чапталган күзгүгө каранып келе жатканыма жыл айланып баратат. Күйөөм болсо мага жологонун биротоло токтоткон. Тыйынды алып салууну ойлогонум менен, андай кылсам күйөөм мындан жаман кордук көргөзөбү деп корком. Эми эмне кылам?